Үйдүн намысы. Улгайган бир кемпир акырын бөлмөсүнөн чыкты. Конок бөлмөсүнөн небереси менен келининин үндөрү угулуп жатты. Уулум, дасторкон даяр. Шорпоңду куюп келдим. Кел, муздап кала электе ичип ал. Муну уккан чоң эне бөлмөнүн бурчуна айылдан кошо көтөрө келген жер төшөктүн үстүнө олтурду. Небереси чоң энесин көрө калып, "Чоң эне, келиңиз, чогуу ичели" деди. Кемпир маанилүү үшкүргөн соң, "Үйдүн эркеги келгиче кечки тамакка олтурулбайт. Атаңар келсин, чогуу тамактанабыз, Кудай буйруса" деди. Келини, "Ай, коюңузчу апаке, илгери ушундай экен го. Азыркылар ачка болгондо дасторконго отура берет. Атабыз келгенде жейт да." Кемпир, "Кызым, адамдардын кандай адеби бар болсо, үйлөрдүн да намысы жана адеби болот." Небереси чыдабай, мазактагансып сөзгө кошулду. "Апей да, чоң апа, үйдүн намысы деген эмне экен? Айтып берчи, кана, кызык болуп жатат" деди. Кемпир сөздү баштады. "Биз кичине кезибизде апаларыбыздан мурун аталарыбыздын каршысында адептүү отурганды үйрөндүк. Үйдө ата-энебиз барда бут сунуп олтурулбайт. Улуулар сүйлөп жатканда сөз укугу берилмейинче сөзгө аралашчу эмеспиз. Улуулар бөлмөгө киргенде дароо тура калып орун берчүбүз. Эч качан атабыз дасторконго отуруп дам ооз тийгиче дасторконго кол узатчу эмеспиз. Атабыз келип, бисмилла деп, келгиле, тамактан алгыла дечү. Ошондо гана жыргап тамак иче баштачубуз. Тамак ичип бүткөн соң бир туугандар менен кезектешип, дасторконго ак тилек кылар элек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн толук отуруп жеген тамагына эч нерсе жетпейт го чиркин. Бул дасторкон адеби болуп саналат, балам. Небереси, ушунчалык басым кылынса, депрессия болчу белеңер анан деди деп сурады. Жок, балам, биздин учурда сый болгон үчүн сүйүү да түбөлүк болчу. Сүйүү бар болгон соң депрессияга кирген эч ким кездешчү эмес. Тамактар даамдуу, уйкулар таттуу, эс алдыруучу болчу. Билесиңби, мен депрессия деген сөздү алгач ирет ушул жактан уктум. Жада калса айылда бир кем акыл адам бар эле, жинди Ибрайым дешчү аны. Бирок ал деле ушундай бактылуу адам болчу дейсең. Керели кечке көчөдө балдар менен ойноп, ачка болгондо бир эшикте такылдатып, "Аба, ачка болдум, аба, суу берчи" дээр эле. Кайсы калганы такылдатса да бош жөнөтүлчү эмес. Чаштараш анын чаштары, өсүп кетсе кыскартып, мончочу керинтип тазалап коёр эле. Жума күндөрү саудагерлер колунан тутуп намазга да жетелеп барышчу. Кыскасы, эч ким аны жээрүүчү эмес. Азыр болсо эч нерсеге сый урмат калган жок. Мына карачы, үйлөрдө да сый жок бул шаарда. Кеч кирсе да эч ким терезе пардаларын жаап койбойт. Үйдүн ичи бүт көрүнүп турат, бирок эч ким уялбайт. Биз болсо күгүм кире электе калың пардаларды жаап, үйдүн жарыгын күйгүзүп коёр элек. Жада калса парда жабык болсо да, кийимибизди которгондо жарыкты өчүрүп, жерге тизелеп отуруп, анан алмаштырар элек. Көлөкөбүз да сыртка көрүнүп калса, жүзүбүз кызарып уялар элек. Ошол убакта келини
отурган жеринен турду дагы. Уялыңкы башын шылкыйта бөлмөлөрүнүн пардаларын жапты. Үйдүн адеби пардалар жабылып, жабылбаганынан билинет дешчү улууларыбыз. Үйлөр бийик дубалдар менен курчалса дагы, эч ким ич кийимдерин көз көрүүнө аччу эмес. Үй тургундарынан да уялышчу. Мен кичинемде кийип жүргөн шалбарымды эң алдыңкы кермеге жайып койсом, апам келип, "Кокуй, бул эмне кылганың? Атаң короого чыгыптыр. Сенин шалбарың илинип турат. Уялганыма кантейин? Кирерге тешик таппай калбадымбы?" Экинчи кайталанбасын, кызым. Ич кийимиңди эң аркадагы кермеге асып жүр. Үстүңө узун жоолук жаап, анын үстүнө башка кийим илип коюп жүр. Ботом, эмне илинип турганы көрүнбөсүн. Намысыбыз, адебибиз жоголсо, ыйманыбыз да жоголот, деди. Мен болсо ал кезде 12 жашар секелек кыз элем. Апам буларды айтып жатканда жерге кирип кете жаздагам. Азыр ошондойбу? Өткөндө балконго чыга калсам, маңдайкы кошуна баардык кирин жайып коюптур. Уялып кайра кирип кеттим. Азыркы заманда сыртта тамактанышчу болду. Көз акысы болуп атат. Муну эч ким ойлогон да жок. Базардан алынган азыктар да, ичи көрүнгөн баштыктар да үйгө алынып келинет. Аларды ала алган да бар, ала албаган да бар. Көз акысы кызганычты туудурат. Мынтип желген азыктар аш болобу? Бүгүн жыт менен, мактануу менен чөйрөдөгүлөр капа кылынууда. Анан албетте, жегениңер аш болбой, депрессия болуп, дарыгерге көрүнөсүңөр. Үйдүн дагы бир адеби бар. Эң маанилүүсү ушул менимче. Үйдүн ичинде болуп өткөн окуялар эч качан сыртта айтылбаш керек. Желип ичилгендер, уруш-талаштар, бактылуу учурлар. Бул да үйдүн намысы болуп эсептелинет жана эч кимге айтылбашы керек. Ошол үчүн илгери үй ичиндеги маселелер оңой эле чечилчү. Анын үстүнө өзгөчө эрди-катындын ортосунда болуп өткөн окуялардын чөйрөгө жайылтылуусунун эң чоң күнөө экендиги айтылып келген. "Турабы, Махабат?" деди келинине. Махабат уялып, "Ооба, апаке", дей салды жөн гана. Небереси, чоң эне, азыр интернет, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассник деген бар. Адамдар барган ресторандарынан баштап, жеген тамактарына чейин сүрөткө тартып, миңдеген адамдарга көрсөтүшөт. Кокуй. Уят. Адам жегенин кантип көрсөтсүн? Апаке, майда чүйдөсүнө чейин бөлүшүшөт. Кыдырган жерлерин, жеген тамак аштарын, алган буюмдарын, кийим-кечесин, жада калса аялдар көйлөрүнөн алган гүлдөрүн жана жазган каттарына чейин көрсөтүшөт. О кантпе, балам, сен эмне деп жатасың? Кыямат күнү келди дечи, үйлөр жылаңач болду дечи, деп көз жашын көлдөтүп сөзүн улантты. Биз күйөөлөрүбүз менен жанаша баскандан да арданчубуз. Жесир калгандар бар, турмушка чыга албагандар бар. Алардын көңүлүндөгү жараларга туз баса көрбөйлү деп күйөөлөрүбүздөн бир кадам артта басчубуз. Азыр болсо уруш-талаш ортодо, сүйүүлөр ортодо. Албетте, жеке жашоо калбаган соң чын жүрөктөн жасалган иштер да жоголот. Үйдүн берекети улууларды сыйлоодо жатат. Үйдүн намысы жабылган пардалар. Сүйүүнүн намысы жашыруун болууда. Көздүн намысы сурмаларда. Дененин намысы жабынууда. Уялуу ыймандын бир бөлүгү. Анда келинине, туура айтасыз, апа. Биз намысыбызды жоготкон сайын санааларыбыз, жүрөк заадаларыбыз көбөйдү. Небереси акырын кашыгын коюп жатып, "Апа, мен атам келгенде тамактанам", деди.
интернет булактарынан алынды.